Көрсөтүүнүн башкы өнөктөшү Аю Холдинг Ассоциациясы. Rahmat. Мага өмүрлүк жар болууга макулдугуңду бер. Рамис байке, бул мен жакшы көргөн музыкамды каяктан билесиз? Элнара, мени кечирип койчу. Мен катачылык кетирдим. Туулган күнүм менен. Айдин, даярсыңдар. Азыр мен аркамдагы турган 4 кызга суроо узатам. Ушул видеодон кийин менин подписчиктерим 1 миллион болот. Аз карап тур. Кыздар, мен силерге суроо узатам. Даярсыңарбы? Даярбыз. Кыздар, эмне үчүн эркек киши көп аял алып, алар менен чогуу жашаса болот дагы? Аял киши көп эркекке турмушка чыгып, алар менен чогуу жашаганга болбойт. Силердин оюңар кандай? Сиз жооп берсеңиз. Аз кое турсаң, бер тартсаң. Самара, саламатсызбы? Маанайларыңыз кандай? Саламатчылык, абдан сонун. Мен бир суроома жооп берип коңузчу. Канча уул, канча кызды болдуңуз? 2 уул, 1 кызды болдум. Дагы канчаны төрөйүн деп атасыз? Кудай буйрса, 10ду төрөйм. Күйөөңүздүн күчү жетет болду экен 10 уул. Койчу Эржан.
Сүйгөмдүн күчү 20га жетет. Эң жакшы, эң жакшы. Көргөнүңүздөрдөй эле Самара Каримова болду. Бул кандай көрүнүш? Рамис байке, мындай сунушуңузга мен белектериңизди ала албайм. Бир жүрчү, бир мүнөткө сүйлөшүп келели. Жүр. Дагы эмне болуп атасыңар? Эч нерсе, Элнара. Жигитсиң да. Жигитмин. Айта бер. Анда жакшы жигитче сүйлөшүп алалы. Элнараны үйүнө жеткиргенден кийин аэропорттун жолуна келчи, макулбу? Көйгөй эмес. Туулган күнүң менен. Жүр, мындан башка жакка барып отуруп, андан кийин мен сени үйүңө жеткирип коеюн. Макул. Бул суроону элдин баарына бердим, силерге да бердим. Жакын арада жоопторун YouTube каналыман көрсөңүздөр болот. Макул. О май гад! Абир! Элнара Рамис менен жетелешип кирип, сен менен жетелешип чыгып атат го, бул эмне деген көрүнүш? Бир күнү башыңды жулуп алам. Жулушабыз. Эй! Коюп койбатыр экен. Көрбөй атасың, мен съемка кылып атам. Сен мен менен ойношкуң келип атабы? Абир, мен сага көрсөтөм ойношконду. Ошондо алып кетип калдыбы? Элнара, аябай эле туура эмес нерселер болуп атат бул. Кандай түшүнсө болот? Абир, мен эмне кылайын айтчы? Бүгүн сени кечке күттүм, жоксуң. Мен деле тажап бүттүм. Жумушка барсам ал жакта ар ким ар нерсени айтат. Сен да алардын сөзүнө ишенгенсип, өзүң менен өзүң жүрөсүң. Мени күнөөлөп. Сен эмнеге Рамис менен жолугуп жүрөсүң? Акыркы кезде мага жакшы сүйлөгөн бир гана Рамис байке болуп калды. Айла жок, бирге иштейбиз. Киши менен киши сүйлөшүп анан. Сен эмнеге ал менен тоого ойногон барасың? Мен ал менен тоого барганым жок. Чарчаганымдан тоого барып келейин десем, жогу барып келели деди.
Сен тоого барганда туура эмес үчүн өткөн окшойсуң. Абир мен бир гана сени жакшы көрөм. Болду. Мейли. Кел чечкиндүү бололу. Башкалардын сөзү бизге кереги жок. Бул жашоо биздики го. Элнара, мен сени жакшы көрөм. Билип кой. Мен өзүмдүкүн башка бирөөгө берген киши эмесмин. Макул. Жакшы бар. Туулган күнүң менен. Рахмат. Абайлап кет. Коля? Tamam, Абир. Читал телеграм. Подготовил. Окей, спасибо. Это же игрушка. Зачем тебе? Да, пойдет. На всякий случай. Ну, приезжай. Хорошо. Алло. Айтынара, кандайсың? Эмне жаңылык? Айсель Мамытовна. Сиз кызматтан кетериңизди билген экенсиз, Келбей да койдуңуз. Мага бир эскертип койсоңуз болмок. Айтынара, өзүң көрдүң. Эркин Усенович менин артымдан жазган кыска текстимден тартып, ар бир даярдаган программамдан кыйтык издеп, жаңылануу жок деп эле шаштымды келтирип, иштен аламыз деп, эми ошончо элдин көзүнчө коллективдин алдында шерменде кылып, иштен айдарын уккум да көргүм да келген жок. Аны иштен алып түшөбүз деген ишибиз ойлон болду. Сизди жанагында эле Эсен Аманович менен Ислам Мошичти жумуштан айдаганда Эсен Аманович ичер суңуз аз калды. Кийинки кезек сиздики болуп жүрөсүн деп айткан экен. Сен эч талашсыз шашылба. Сага да кезек келип олтурбасын. Оозуңузду басыңыз. Сиздин ордуңузга ким келерин билесизби? Кимди алып келет экен? Эркин Усенович Надира Туту кызын алып келет экен. Тынарочка, сени жылдыз кыламын деп Надираны жумушка мен алып келгенимди жакшы билесиң. Эми эски атаандашыңа өкүмдү алдыра турган күнүң келип турган. Кийинки кезек сага колдоочулук кылган сүйүктүң да жаныңда жок. Аны көрө жатарбыз. Керек болсо, баарыңардан өтүп мен баш директор боломун. Аха, көрө жатарбыз. Надира сөөгүндө сууңду алат. Мен алам. Баарыңардын сөөгүңөрдү сууңарды мен алам. Уктуңарбы? Баарыңардын башын жылса Жигитмин дечи. Жигитмин. Ошол жерде боло турган иш. Ошол жерде калабы? Калатыр болбо.
эркекче? Мен Элнараны сүйөм. Анын тазалыгын, аракетчилдигин, мага болгон мамилесин сыйлайм. Мага мен каалагандай келчек керек. Ал бир гана Элнара. Бүгүн сен келбегенде билесиңби эмне болмок? Эмне болмок? Элнара меники болмок. Ошондуктан сен бизге тоскоол болуп атасың. Сөзүң бүттүбү? Сен бир айтканды түшүнбөйт окшойсуң, Buraya kalk bile cattı örmeyi. Эркин Усенович, мага көргөзгөн чоң ишенимиңизге рахмат. Буюрса сиздин ишенимиңизди актайм деп ынандырып айтам. Надира Тутуевна, эми бул жумуш сизге жат эмес. Көптөгөн талапкерлердин арасынан сиздин кандидатураңызды жактырдым. Сизди бул жумушка алганымдын негизги себеби жакын арада Кырчын жайлоосунда дүйнөлүк масштабтагы эл аралык фольклор фестивали өткөзүлүп жатат. Биздин вазыйфа
ушул иш-чараны үзгүлтүктүз жогорку деңгээлде алып көрсөтүшүбүз керек. Бул иште сизден чыгармачылык менен, чеберчилик менен, жаңы ыкма менен иштөө талап кылынат. Ошондуктан Асель Мамытовнаны эскиче иштеген үчүн жумуштан кетирдим. Жанагы шайыр жеңелер жана ушул сыяктуу программаларды карап чыгып, заманбап телеберүүлөрдү алып чыгуу замандын талабы болуп турат. Эркин Усенович, ал колдон келет. Негизи кеткен адамдардын артынан жамандагым келбейт. Асель Мамытованын 77-ни артка тарткан программалары мага маалым. Ошондой эле 77-нин ички интригаларын уюштуруп, келем алдынан оюн кылган адамдардын даректерин да жакшы билем. Өзгөрүүлөрдү жасаймын, бир гана сиздин колдооңуз керек. Тиги эскиче иштеп калгандар жеген нанынан айрылып калбоо үчүн түркүн буттосууларга барып, мени жаманатты кылуудан эч тайбайт. Надира Тутуевна, эч сарсанаа болбоңуз. Мен сизди толук кандуу колдойм. Эл бизден өзгөрүүнү, жаңыланууну күтүп жатат. Андыктан сиз эл ишенимин, биздин ишенимди актап, мыкты, заманбап телеберүүлөрдү алып чыгыңыз. Жарайт, Эркин Усенович. Анда иш илгери болсун. Жаңыз, мен чыгып бартам. Жакшы болуп калдыңызбы? Бар жайында. Териштиргени бизге милиция кызматкери келген. Эмнеге? Бизге бул акыбалда түшкөн бейтаптар милицияга катталат. Ошону билейин деп келди. Макул. Салмаспы? Саламатчылык. Сиз Рамис Рыскулов. Ооба. Кечинде түнкү 12:35-те денеңизден 2 травмадан атылган ок менен келипсиз. Абалыңыз жакшы экен. Эмне болду эле? Мен аэропорттун жолунда келаткам. Анан зара кылып алайын деп токтоп машинадан түшүп, жолдон талаа жакка баскам. Ал жакта балдар отурушуптур. Алыстан эле тамеки сурашты. Тамеки тартуу ден соолукка зыян дедим. Болду. Анан ичим ысый түштү. Нар жактан тарс эткен үн чыкты. Деп кыйкырсам, дагы бир жолу үн чыкты. Анан батырап эле качып кетишти. Болду. Бул жакта караңызчы. Мойнуңузга эмне болду эле? Мойнума мен алардан качайын деп артка бурулгам. Анан бул жакта дарак турган байкабай сүзүп алдым. Сиз аларды тааныдыңызбы? Жок, кайдан. Капкараңгы болчу. Эч биринин өңүн билүүгө болбодубу? Жок, аябай эле караңгы болчу. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Кудайга шүгүр. Жакшы, мына чыгып бартам. Сиз алардын үстүнөн арызданууңуз керек. Биринчиден, мен аларды көрбөй калдым. Экинчиден, баарына шүгүр, жакшымын. Өзүмдү жакшы сезип атам. Үчүнчүдөн, арызданып мен алардын артынан жүргөнгө убактым жок. Ишим аябай көп. Кийин соңу кыйын болуп калбайбы? Жок, Кудай сактасын. Кечинде кайсыл жактан келаттыңыз эле? Сүйлөшкөн кызымдын туулган күнү болгон.
Туулган күнүн өткөрүп коюп, анан үйүмө бараткам. Азыр кайсыл жака барасыз? Азыр жумушка. 77-те иштейт экенсиз, Ооба. Жаңылыктардын башка редакторумун. Макул, өзүңүздү жакшы караңыз. Биз да териштиребиз. Рахмат. Сүйлөшкөн кызыңыздын аты жөнү? Элнара Манасова. Да? Мейли. Салам, Камила. Кандай салдыңар? Арманчик жакшыбы? Жакшы, Аяш, жакшы салдык. Арман эми туруп жатат. Жакшы. Ошону сурайын деп чалгам. Мейли, тамактансаңар, тамагыңар таттуу болсун. Мейли, рахмат. Мейли. Кутман таң Али. Бизге техникалык директор болуп келгениңиз абдан жакшы болуптур. Ооба. Эркин Усенович Элнара Манасованы адашканына мен күнөөлүү эмес экенимди, башкалар күнөөлүү экенин билген го. Ошондон улам чакырылып иштеп калдык. Дүйнөлүк фольклордук фестиваль боюнча даярдануу керек. Сиз менен ошол тууралуу бир маселени сүйлөшөйүн дегем. Жүрүңүз. Мына ушундай жаңылыктар Кабар Ньюс маалымат программасын жыйынтыктайт. Студияда мен Надира Туту кызы болдум. Амандыкта жүз көрүшөлү. Сен эмне отурасың биякта? Жумуштан бошогон кишинин орду көчөдө? Же Асель Мамытованын айтканын эстетип коеюнбу? Орунду бошотуп кой. Тынара. Кел. Надира, чакырткан экенсиз. Олтур. Жаңы кызмат ордуңуз кут болсун. Рахмат. Эми биз Надира Тутуевна деп кайрылат экенбиз да, Кызматтын шартына баш ийесиң. Айла жок. Ушул убакыттан тарта сен үчүн мен Надира Тутуевнамын. Билишимче, сенин абалың деле дурус эмес. Анткени Эркин Усенович эфирге жаш десең жаш, сулуу десең сулуу, дикция десең дикциясы бар. Такшалган, айтор ар тараптуу төп келген
Элнара Манасованы мойнуңдун артынан дем алдырып коюптур. Демек, сен деле бул жерде көпкө кармалбайсың го? Бул нерсеге мен өзүм көзөмөл болом. Надира Тутуевна баарын мезгилде арылайт. Сиз анчалык аша чаппаңыз. Тынара, келинди келгенде эмес, кеткенде көр дейт. Мезгил кандай болот, аны көрөбүз. Кулагыңа күмүш сырга болсун деп айтып атам. Бара бер. Батма Султановна, Аселдің орнына жанағы ким эле тилимдин учунда турат. Атың өчкүр десе, Насиба Кутуевна беле ошол дайындалыптыр. Азиз Мурзаевич, муну биз дароо ысыгында колго алып коюшубуз керек. Болбосо тебеник кунажындай жаман адаты бар. Сууга алып барып туруп, сугарбай айдатып ийбесин. Батма Султановна, койсоңчу. Көлү көздөн корку беребизби? Эмне? Шу дегенде эле бизге аслат деп турасыңбы? Муну Эркин Усенович өзү алып келбедиби? Биз эмне болуп калыптырбыз? Тынара анын кабинетине жыртайып кирип, келтек жеген иттей түксүйүп чыгыптыр. Бул кыз кабанаактардан окшойт. Куттуктап койбосок болбойт. Жүрү. Азиз Мурзаевич, негизи бул кыздын идиреги бар, дымагы аттын башындай. Ошондуктан бул кызды өзүбүзгө имерип туруп, кайрадан Эркин Усеновичке тукурсак, жараса ишке ушул кыз жарачудай. Тим эле көзү чакчаңдап турат экен ай. Көрөлү, мүмкүн өзү бизди чакырып жанын алаттыр. Кантсе да бул жерде команда керек. Туура, мейли. Элнара, могу текстти кошпойсуң ба? Элнара, мен сени жакшы көрөм. Күнү түнү эсимден кетпей атасың. Мен сенсиз жашай албайт окшойм.